Оштогу медреседе жаш балдарды көк ала кылып сабаган агайларына жаза барбы? Бүгүнкү күндө коомчулуктун назарын төмөндөгү видео бурду. Бул видео Ош шаарындагы медреселердин биринде тартылган. Тасмада өспүрүм балдар медреседе сабак берген агайлар жаш балдарды көк ала койдой кылып сабагандыгын көрүүгө болот. Жаш балдардын айтымында аларды чыбык менен уруп, колдорун, буттарын, денелерин көгөртүп койгон. Тасманы тартып жаткан киши эмне себептен келтек жегендигин сураса, балдардын бири кеч киргенде ойногонго болбойт экен. Аны мен билбей күрөшүп ойноп жатсам, биринчи кабинетке чакырып алып ур токмокко алды деп көз жашын көл кылган балдар нааразычылык билдирди. Медреседеги балдардын көпчүлүгү алыштан, жалдан болобуз деп айтып жаткандыгын угууга болот. Медресе деп ата-энелер балдарыбыз ыймандуу өссүн. Ыймандын булагы ислам деп имамдарга жөнөтсө, имамдардын кылганы ушулбу? Ата-энелер молдолордун бул кылыктарынан кабардар болсо керек. Булак Назар Ньюскейже. Sen kimsin? Familiyan, atın? Kuançul Maksat. Maksat ha? Tak. Seni nime vuruştu? Men birinci kabinettekiler keçkin muhtaç bayt dedi. Aha. Keçkin muhtaç bayt dedi, men uhtayım kalk kolarsun. Aha. Tak. Söyle ver. Ana katı vuruştu. Çok jet. Ana. Çok jedin erbe? Ustazın özü vurdu bu? Kollar uğraşat. Kollar vuruşat. Kayerden bulasın?